Сыйла, жашты ызатта, билимдүүнү урматта демекчи, Кыргызстандын мыктылары адаттагыдай студияда бул Акыл Ордо интеллектуалдык долбоору. Менин атым Салтанат Саматова. Анда эмесе баштайлы. Арыбаңыздар. Студияда адаттагыдай 6 оюнчу, азырынча 6 болуп атат. Анан улам раунд өткөн сайын азая берет оюнчуларыбыз. Ушул 6-нын эң мыкты делгени бирөө гана суперфиналга жолдомо алат. Бардык оюнчуларга ийгилик каалайм дагы. Биздин көрөрмандар жакшылап колдоп турса, мен оюнчуларды тааныштырып өтөйүн сиздерге. Санат кызы Айгерим. Мен Санат кызы Айгерим. Сокук районунун 1-май айынан келдим. Билимдүү дүйнө жарык дегенде эле мен өз күчүмдү, өз акылымды сынаганы келдим. Ийгилик каалайбыз сизге. Жаңчарбек уулу Дастан. Саламатсыздар кыргыз калкым. Байлык 1 жылдык, билим 1000 жылдык дегенде эле мен 7 жылдан бери Бишкек шаарында номер 88 орто мектебинде билим алып келем. Мен көптөн бери Акыл Ордо сынагына келип жеңишке жетим кыялданып келген жана бүгүн ошо кыялым орындалат деп ойлойм. Ийгилик каалайбыз сизге Дастан. Азамат кызы Бермек. Мен Азамат кызы Бермек, Чүй областынын Сокук районунун 1-май айынан келдим. Билимге ийне менен кудук казгандай дегенде мен бул жерге өз билимимди сынаганга келдим. Ийгилик каалайбыз сизге дагы. Салморбек кызы Нуриза. Саламатсыздарбы? Мен Салморбек кызы Нуриза, Бишкек шаарындагы 51 гимназия мектебинде окуйм. Мен бул Акыл Ордо сынагына келгендин себеби бүгүнкү күнгө чейинки алган билимимди текшергени келдим. Ийгилик каалайбыз сизге Нуриза. Жыргалбеков Элмурза. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Жыргалбеков Элмурза номер 69 Октарбек комплекс гимназиясынын атынан келдим. Бул сынакка келгендин максаты болуп, бул өз мектебимдин атак даңкын түшүрбөй, жана өзүмдүн билимимди сынап, жана албетте ийгиликке жетиш үчүн. Азаматсыз. Темирбек кызы Нурзат. Нарын областынын Кочкор районунун Күндүбө айылынын Кеңешбек Мырзабеков атындагы орто мектебинен келдим. Мен бул сынакка өзүмдүн билимимди текшериш үчүн келдим, жана ийгиликке жетиш үчүн. Албетте ийгилик болсун сизге Нурзат. Эми ардактуу оюнчулар, сиздерге дагы, биздин көрөрмандарга дагы, телекөрүүчүлөргө дагы эскерте кетсем. Келечек жаштары бул биздин өнөктөшүбүз, чоң досубуз, ар дайым биздин программаны колдоп келет. Жана жаштарга, өспүрүмдөргө, мугалимдерге, ата-энелерге абдан сонун маалыматты камтыган ушул гезитти сөзсүз алып окуңуздар. Мектептен таап окусаңыздар болот, почта бөлүмдөрүнөн ушу гезитти сөзсүз алып окусаңыздар, көп кызыктуу нерседен маалым болосуздар. Анан албетте суперфиналга биздин өнөктөшүбүз келечек жаштары гезити сонун белектерди даярдап койгон. Суперфиналга бир эле тепкич калды. Бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү суперфиналга катышат. Эмки оюн эле ошол эң башкы оюнда. Ошон үчүн ийгилик каалап оюнчуларыбызга жакшылап бир кол чаап койсоңуздар. Анан биздин оюнубуздун эрежеси төмөндөгүдөй, өзүңүздөр билгендей эле 3 раундтан турат оюнубуз. Биринчи раундда мен сиздерге 18 суроо берем. Ар бир суроону сиздер экрандан көрөсүздөр дагы. Жооптордун 4 варианты дагы экрандан көрүнөт. Туура вариантын таап, көбүрөөк упай топтоп, экинчи раундка өткөнгө аракет кылыңыздар. Экинчи раундка 4 гана оюнчу өтөт. Ал эми бүгүнкү оюндун финалында 2 оюнчу беттешип, бири суперфиналга жолдомо алат. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе биринчи раундду баштайлы. Биринчи раунд, биринчи суроо. Көңүл буруңуздар. Кайсы материкте тундра жана токойлуу тундра зонасы чоң аянтты ээлейт? Түштүк Америка, Евразия, Австралия, Антарктида. Кайсы материкте тундра жана токойлуу тундра зонасы чоң аянтты ээлейт? Жооп бериңиздер. Түштүк Америка, Евразия, Австралия же Антарктида дабы. 3 оюнчум туура жооп берди. Кана Элмурза айтып коюңузчу. Тундра жана токойлуу зонасы чоң аянтты ээлеген материк бул Евразия. Азаматсыз, бул туура жооп. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Кайсы белгилүү суусундуктун курамына нан кошулат же нандан жасалат? Жарма, квас, бозо, кымыз. Кайсы суусундук нандан жасалат? Ачыттуу. Кана, жооп бериңиздер.
Азамат жакшы келет абыз. 5 оюнчунун туура жооп берди. Кана Нурзат айтып коюңузчу. Бул белгилүү суусундукка квас суусундугунан нан кошулат. Ооба, нандан ачкылып жасалат. Азаматсыз Нурзат, кана өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен келечекте дипломат болгум келет. Эки элдин биримдигин чыңдап, жана ошондой белгилүү адам болгум келет. Жана Кыргызстанды алдыга өркүндөтө бермек. Ой, Азамат, кандай патриот кыз Нурзатыбыз. Азаматсыз, сизге ийгилик каалайбыз, Нурзат. Бардык оюнчуларга албетте ийгилик каалайбыз. Кийинки суроо. Антарктида материги ким тарабынан ачылган? Христофор Колумббу, Васко да Гамабы, Фернан Магелланбы же дегиле орус окумуштуулары тарабынанбы? Колумб, Васко да Гама, Магеллан же орус окумуштуулары. Антарктида материгин ким ачкан? Ана жооп бериңиздер. Демек, 3 туура жооп бар. Дастан, кана сиз айтып коюңузчу. Антарктида материгин орус окумуштуулары ачкан. Азаматсыз, бул туура жооп. Кана Дастан өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен Бишкек шаарында номер 80 орто мектебинде 7-А классында окуйм. Мен чоңойгондо геолог болгум келет. Геологпу? Кыргыз жерлерди толоого, Акмөңгүлү толоого аябай бай эмес болчу, толоого изилдеп, Кыргызстан илимине салым кошкум келет. Азамат, кандай Азамат Дастан? Азаматсыз тилегиңиз сөзсүз орундалсын, балким нефть табасыз, газ табасыз, анан аябай байыңыз, Араб Эмираттарындай болуп. Жакшы, тилегиңиз жакшы экен. Кийинки суроо. Чүйөрөнүнөн ысык көлгө кайсы капчыгай аркылуу өтөт? Кегети, Бом, Шамшы же чоң кеминденби? Кана, көлгө бараткан жолдо кайсы капчыгайдан өтөбүз биз? Кана, жооп бериңиздер. Азамат бардыгы туура жооп беришти. Кана, жооп берип койгула барыңар бириге. Бул бом чыгай. Азаматсыңар, бом аркылуу өтөбүз. Азамат. Эми кийинки суроо. Кадимки көлчүк үлүлүнүн жумшак денесин эмне сактайт? Раковина, териси, денеси өзү эле сактайт же түктөрүбү? Кадимки эле көлчүк үлүлүчү көрүп жүргөн. Жумшак денесин эмне сактайт? Кандай деп ойлойт? 5 оюнчум туура жоопту билишет. Кана айтып койсунчу Нуриза. Бул кадимки көлчүк үлүнүн жумшак денесин раковинасы сактайт. Эң эле туура. Азаматсыз. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кана Нуриза. Келечекте ким болосуз? Мен келечекте дизайнер модельер болгум келет. Мен көптөгөн атактуу жылдыздарга жана Голливуд жылдыздарына кийимдерди, көнөктөрдү тигип берем. Ой, кандай Азамат, карагылачы. Эми азыр тигип жүрөсүзбү? Азыр курчактарга же тиги кичинекей сиңдилериңиз болсо, мамаңызга Тигем. тигесизби? Карагылачы, кандай Азамат, Нуриза. Азаматсыз. Тилегиңиз сөзсүз орундалсын. Голливудка барып, аларга кыргыздардын кийимин кийгизгиле. Сонун кыргыздын оймо чиймелерин салып туруп. Жакшы, кийинки суроо. Газ алмашуу процесси кайсы органда жүрөт? Колколордо, кокодо, кекиртектеби же өпкөдөбү? Газ алмашуу процесси кандай деп эсептейсиздер? Билгениңиздерди гана бизге көрсөтүңүз. 3 оюнчум туура жооп беришти. Кана Элмырза айтып бериңизчи сиз? Газ алмашуу процесси бул өпкөдө жүрөт. Азаматсыз, бул туура жооп. Кана Элмырза өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, келечекке пландар кандай? Мен Жыргалбеков Элмырза номер 69 Октарбек комплекс гимназиясында окуп келем. Эр жетип чоңойгондо тиш доктур же котормочу болуп иштегим келет. Азырынча ошо эки кесипти тандап атасызбы, О. Тентексизби? Тастыктап кайсынысы жакшы экен тамдап көргөн там. Азаматсыз. Тентексизби? Анча эмес. Анча эмес, бирок тентекти кылабыз анда-санда, Көп кылбаңыз, Жакшы окуңуз андан көрөк. Кол чаап койбойсуздар буна. Чынчыл жигит. Элдин көзүнчө жок, мен эч качан тентекти кылбайм деп койсо деле болмок да, бирок чынчыл жигит. Азаматсыз. Элмырза, 6 суроо артта калды. Келгиле турнирдик таблицага көз чаптыралы. Кандай келет абыз?
Чамдаңыздар, чамдаңыздар. Алдыда дағы 12 суроо. Канамесе кийинки суроом. Калык акы уулунун баскан жол деген китеби жанрдык жактан кандай чыгарма болуп эсептелет? Тарыхый, фантастикалык, лирикалык же мемуарбы? Калык акы, Калкакиев деген көнүп калганбыз, баскан жол деген китеби кандай жанрда жазылган? Тарыхый, фантастикалык, лирикалык же мемуарбы? Кана жооп бериңиздер. 2 оюнчум гана туура жооп бериптир. Айтып койсунчу Нурзат. Калык акы уулунун баскан жол аттуу чыгармасы бул мемуардык жанр чыгарма болуп эсептелет. Азаматсыз. Бул туура жооп. Кийинки суроо. Алы Токумбаевдин Жараланган жүрөк повестиндеги башкы каарман Бектурган карыя кайсы доордо жашаган? Октябрь революциясына чейинки жана кийинки доордо, Кокон хандыгында, Орхон Энесай доорунда, же Совет доорундабы? Кана жооп бериңиздер. Бектурган карыя кайсы доордо жашаган? Жооп бериңиздер. Эки оюнчум гана туура жоопту билет экен. Кана айтып коюңузчу Дастан. Алы Токумбаевдин Жараланган жүрөк повестинин башкы каарманы Октябрь революциясына чейин жана андан кийин жашаган. Азаматсыз, бул туура жооп. Азаматсыздар. Кийинки суроо. Түрк элдеринин эң байыркысы кайсы? Казактар, кыргыздар, уйгурлар же башкырларбы? Түрк элдеринин эң байыркысы кайсы? Мына казактар, кыргыздар, уйгурлар, башкырлар. Жооп бериңиздер. 4 оюнчум туура жооп берди. Азаматсыздар. Кана Нуриза, көптөн бери сиз менен сүйлөшүп элек. Байыркысы болуп кыргыздар эсептелет. Азаматсыз, бул туура жооп. Кийинки суроо. Бир күндө 100 миңден ашык кыймылга келген денедеги эң активдүү булчуң. Бул көз булчуңдары, тил булчуңдары, кол булчуңдары же бут булчуңдарыбы? Кана 100 миңден ашык кыймылга келген бир күндө эң активдүү булчуң бул көз, тил, кол же бут булчуңдарыбы? Ар кандай жооптор болду. 4 оюнчум туура жоопту билет. Кана айтып коюңузчу Нурзат. Бир күндө 100 миңден ашык кыймылга келген бул көз булчуңдары. Эң эле туура. Кайра ментип көз ирмей берет эмеспизби? 1 секунда сайын. Кийинки суроо. Эң кургак материк. Антарктида, Австралия, Евразия же Африкабы? Көрмөндар, сүйлөбөйбүз. Эң кургак материк. Антарктида, Австралия, Евразия же Африкабы? Ар кандай жоопторду көрүп атам, бирок 2 оюнчум туура жоопту билеткен. Кана Элмурза айтып коюңузчу. Эң кургак материк болуп Австралия эсептелет. Азаматсыз, бул туура жооп. Кийинки суроо. Мадагаскар 3 мультфильмдеги 4 дос Европадагы кайсы мамлекетке учак менен түшүп калышкан? Германия, Греция, Испания же Франциябы? Кана эстегилечи мультфильмде. Ушундай оюнчук суроолор дагы бар. Кайсы Европадагы мамлекетке түшүп калышты эле учак менен? Жооп бериңиздер. 4 оюнчум туура жоопту билеткен. Бермет, сиз менен тааныша элекпиз дагы. Кана Бермет айтыңызчы. Франция мамлекетине учак менен түшүп калышкан. Туура жооп. Бермет, сиз келечекте ким болгуңуз келет? Келечекте врач-хирург болгум келет. Ой, азаматсыз. Азыр биология, химияларды аябай жакшы окуп атасызбы? Медакадемияга тапшырыш үчүн ушул предметтерге көп басымдуулук кылыш керек, бирок башка сабактарды да жакшы окуш керек, туурабы? Анткени ар тараптуу инсан болуш керек. Азаматсыз. 12 суроо артта калды. Турнирдик таблицага көз чаптыралы. Кандай келет абыз? Кол чаап койсоңуздар, оюнчуларга күчтен берип, дагы 6 суроо алды да. Ош шаарынын күнү деп кайсы күнү белгиленет? 10 октябрь,
10 ноябрь, 5 октябрь же 5 ноябрь бы. Қана байқағыч болуш керек да. Ош шаарынын күнү деп кайсы күнү белгиленет? 10 октябрда, 10 ноябрда, 5 октябрда же 5 ноябрдабы? Қана жооп бериңиздер. 2 оюнчум гана туура жоопту билет экен. Қана кайрадан бермейт айтып коюңузчу. 5 октябрда. Туп-тура. 5 октябрда Ош шаарынын күнү деп белгилейт экенбиз. Кийинки суроом. Алтын куш жомогундагы бала атын кайсы жаныбарга мууздап берет? Эстегилечи. Карышкырга, арстанга, жолборско же илбирскеби? Алтын куш жомогунда бала атын кайсы жаныбарга мууздап берет? Карышкыр, арстан, жолборс, илбирс. Ой азамат, жомокко келгенде бардыгыбыз жакшы билет экенбиз, Кана айтып коюңузчу Айгерим. Алтын куш жомогунда бала атын кашкырга жанын берет. Азамат мууздап берет, карышкырга. Кол чаап коюңуздар, азаматсыздар. Дагы 4 суроо калды алдыда. Кеттик эмесе, башка өлкөлөрдүн желектеринен айырмаланып, бул өлкөнүн желеги квадрат формасында, өңү кызыл, ортосунда ак крест бар. Бул кайсы өлкөнүн желеги? Аргентина, Бельгия, Конго же Швейцариябы? Квадрат формасы, кызыл түстө, жана ортосунда ап-апак болгон крест бар. Бул кайсы өлкөнүн желеги? Кана жооп бериңиздер. 5 оюнчум туура жоопту билет экен. Кана айтып коюңуз. Дастан. Бул желек Швейцария мамлекетиники. Тура, туп-тура. Кийинки суроо. Токтогул канчанчы жылы дүйнөдөн кайткан? 1933, 1931, 1936 же 1943 жылыбы? Токтогул Сатылганов атабыз канчанчы жылы дүйнөдөн кайткан? 33, 31, 36 же 43 жылыбы? 1900. Жооптор ар кандай болду, бирок 2 оюнчум туура жоопту билет экен. Элмурза айтып коюңузчу. Токтогул Сатылганов 1933 жылы дүйнөдөн кайткан. Азаматсың, бул туура жооп. Кийинки суроо. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында жер менен адамдын ортосундагы диалог берилет? Саманчынын жолу, бетме-бет, тоолор кулаганда, делбирим. Жер менен адамдын ортосундагы диалог кайсы чыгармасында Чыңгыз Айтматовдун? Саманчынын жолу, бетме-бет, тоолор кулаганда, делбирим. Азырынча туура жоопторду көрүп атам. Азамат болосуңар, баарыңар. Жок, 5 оюнчум гана туура жооп берди. Нурзат айтып коюңузчу. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолунда аттуу чыгармасы адамдын жана жердин ортосунда диалог берилет. Азаматсыз, бул туура жооп. Кийинки суроо. Бул биринчи раундтун акыркы суроосу. Алы Токомбаевдин чыгармасынын атын толукташыңыздар керек азыр. Акылмандын кеңеши, насааты, жообу же оюбу? Кана? Алы Токомбаевдин чыгармасын толукташыңыздар керек азыр. Акылмандын кеңеши, акылмандын насааты, акылмандын жообу же акылмандын оюбу? 4 оюнчум туура жоопту билеткен, бермейт, айтып коюңузчу. Акылмандын жообу. Туура. Туура. Жообуңуз туура болду. Упай алдыңыз. Эми биринчи раундту жыйынтыктайлы. Канча упай алып, 4 оюнчубуздун кимиси экинчи раундга өтөт экен? Эми биринчи раундту жыйынтыктайлы, экинчи раундга өткөн оюнчулардын атын атайын. Сиздер болсо жакшылап кол чаап, колдоп коюңуздар. Бул Нурзат, Дастан, Нуриза жана Бермет. Азаматсыңар, абдан жакшы ойнодуңар. Силерди куттуктайбыз чын жүрөктөн. Ал эми Элмирза, Айгерим, силер жакшы эле баштадыңыздар эле. Эми мына бул оюнда капаланбаш керек эч качан, Капаланган жоксуңарбы?
капаланбагыла. Бул ойын. Дагы алдыда жаңы сезондор бар. Ошондо дагы келгиле. Мына 11 класска чейин биз сиздер менен далай жолугуша турган болуп атабыз, Кана жакшылап кол чаап коюңуздар. Айгерим менен Элмурзага чоң рахматыбызды айтабыз. Ал эми Нурзат, Дастан, Нуриза жана Бермет экинчи раундга даярдансын. Келечекти ойлогон билим алып такшалат демекчи. Биздин оюнга келген мыкты окуучулар, Кыргызстандын келечегин түзө турган мыкты инсандар, Кыргызстандын мыкты уул кыздары. Бул акыл орто долбоору биз сиздер менен Коомдук 1 каналдын студиясында жолугушуп атабыз. Жана алдыда жарым финал жана финал бүгүнкү оюндун абдан маанилүү оюн болуп атат. Анткени ушул оюндан кийин эле биз супер финалга өтөбүз. Биздин досубуз, өнөктөшүбүз келечек жаштары гезитине кайра чоң рахматыбызды айткыбыз келет. Анткени бул жаштарга, өспүрүмдөргө, мугалимдерге, ата-энелерге сонун маалыматты дайыма өзүнө камтыган гезит жана супер финалга жакшы белектерди даярдап койгон биздин өнөктөшүбүз. Алдыда жарым финал, мен айткандай алдыда экинчи раунд. Экинчи раундда сиздерге сонун оюн көрсөтүп берген оюнчуларды кайрадан тааныштырып коеюн. Темирбек кызы Нурзатка дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Жанчарбек уулу Дастанды жакшылап кол чаап тосуңуздар. Саморбек кызы Нуризаны жана Азамат кызы Берметке дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Экинчи раундда, урматтуу оюнчулар, мен сиздерге, биздин редакторлор сиздерге 8 категориядагы ар кандай суроолорду камдап койгон. 2 жолу тандоого мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Биринчи раунддун жыйынтыгы боюнча Нурзат баарынан көбүрөөк упай топтоп алган. Демек, биринчи болуп категория тандайт. Сиз тандай турган категорияны айтарда, мурун мен сиздерге категорияларды тааныштырып өтөйүн. Нурзат, сиз биринчи болуп оюнга киришесиз, сиздин тандап алган категорияңыз Кы тамгасы. Кы тамгасы категориясы. Бул категорияда суроолор ар кандай, ар тараптан болушу мүмкүн, бирок жообу сөзсүз Х тамгасынан башталат. Түшүнүктүүбү? Даярсызбы? Кол чаап койбойсуздарбы Нурзатка? Андемесе кеттик. Хайдухан башкарып турган мамлекет? Хундар. Хайду мамлекети. Эң алгачкы пирамида? Хеопс. Түсүн өзгөртүүгө жөндөмдүү жаныбар, туура. Евангелие, Библия, булар кайсы диндин китептери? Христиан. Загреб шаары кайсы мамлекеттин борбору? Хорватия. Музыканын бир түрү? Хип-хоп. Менделеевдин мезгилдик системасындагы элементтерди окутуп үйрөтүүчү илим? Химия. Муз үстүндөгү шайба менен ойнолуучу спорттук оюн? Муздаткычтын орусча аталышы? Холодильник. Өсүмдүктөргө жашыл түстү берүүчү пигмент? Гинкси. Хлорофилл. Бий үйрөтүүчү адис? Христома. Хореограф. Золушка кандай туфлисин жоготуп алат? Гинкси. Хрусталь. Колдогу сызыктар аркылуу адамдын тагдырын айтып берген адис? Хираман. Даңазалуу доордогу Сулейман Султандын сүйүктүү жубайы? Нурзат, бизге берилген убакыт аяктап калды. 7 туура жооп берип, сиз 7 упайга ээ болдуңуз азырынча. Кана кол жаап коюңуздар, абдан жакшы ойноп баштады. Нурзат, эми Дастан киришет оюнга. Кайсы? Спорт. Спорт категориясы. Бул жерде ар кандай спорттук оюндар жөнүндө, эрежелер жөнүндө болуп калышы мүмкүн. Даярсызбы? Дайын. Азаматсыз, кол чаап койбойсуздарбы? Кеттик эмесе. Бир кышкы олимпиаданын экинчисине чейин канча убакыт өтөт? 4 жыл. Бир волейболдук командада канча киши ойнойт? 7. 6. Шайба менен ойнолуучу хоккей оюнунун мекени кая? Канада. Туура. Теннис оюнунда топ эмнеге тийбеш керек? Сызыкка. Сеткага. Дистанциянын башталышы старт, ал эми аягы? Финиш. Туура. Роликчен хоккей ойносо болобу? Болот. Чоң теннис боюнча болуучу эң абройлуу мелдеш кандай деп аталат? Уюн болгон. Лев Толстой кандай спорттун түрүн жактырчу? Хоккей. Велоспорт. Дүйнөдөгү эң белгилүү спорттук оюн бул? Футбол.
1958 жылы эң жаш чемпион болгон, кийин футбол ханы деп аталган футболист ким? Пеле. Таймаштарда спорт оюнчулары жаңы бийиктикти багындырып, эмне коюшат? Эме. Кийинки. Рекорд. Oyun учурунда топту башка бирөөгө берүү бул Пас. бокс талаасындагы 3 мүнөт кандай деп аталат? Раунд. Бейсбол оюнундагы согуучу курал Эме. Кийинки. битап. Жакшы категория тандаптырсыз, жигитский категория. Сизге 9 убай алып келген категория. Кол чаап коюңуздар. Дастанга. Эми оюнга Нуриза киришет. Нуриза, сиз тандап алган категория? Кыргыз дамы же кыргыз тамак аштары. Сиз ашканага көп киресизби? Тамак жасаганды билесизби? Абдан дамды жасайм. Абдан таамдуу жасайсызбы? Өзгөчө кайсы тамакты? Илдивой деп коесуз. Ия. Каалаган тамакты жасап бере аласызбы? Кол чаап койбойсуздарбы? Жакшы. Демек бул кыргыз тамак аштары жөнүндөгү категория. Даярсызбы? Кеттик эмесе. Кыргыздарда жамбаш, карчыга, карча желик, жото желик кимдерге тартылат? Карыларга? Аксакалдарга. Вот. Кашка желиктен томук, жото желиктен эмне чыгарылат? Чуку? Даяр болгон 5 бармактын үстүнө эмне коюлат? Кийинки? Чыт. Бул элдик суусундук. Эттин ысык шорпосуна эзилген сүзмө, айран, кымыз аралаштырылып жасалат. Бул эмне? Аксерке? Кыргыздын колбасасы. Чучук? Быжы. Талкандан жасалган суусундук. Жарма? Бээ сүтүн ачытып жасабыз. Ооба, кымыз. Малдын өпкөсүн бычак тийгизбей, таза союп, ичине сары май, тузу, өткүл татыган жылуу сүт. Бул олово. Айран сүзмөгө суу кошуп жасаган суусундук. Кийинки? Чалапта. Уй туугандан кийинки сүтүнөн уютулуп жасалган даам. Кийинки? Уус. Кыргыздарда бул даам жаңы союлган малдын моюн, боконо, арка эттерин кошуп куурулат. Бул Курдак? тазы карта кайсы жаныбардын этинен жасалат? Жылкы? Туура. Даамдуу категорияда сиз 7 упайга ээ болдуңуз. Азаматсыз. Нуриза, кол чаап коюңуздар. Азырынча деп коюнчу, анткени дагы бир айлампа болот, ошондо дагы бирден категория тандап аласыздар. Эми Бермет деген сулуу бийкеч категория тандасын. Бермет? Макал лакаптар. Макал лакаптар категориясынбы? Жакшы. Мындай күнүмдүк турмушта макал лакаптарды көп колдоносузбу? Анча деле колдонбойм. Анча деле колдонбойсуз, бирок ылайыгы келип калганда колдонуп коесуз, Кол чаап коесуздар Берметке. Даярсызбы? Кеттик эмесе. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн эмне ачат? Суу. Сөз. Кандай жигитке ажалдуу кийик жолугат? Адирдүү. Адам ойго тойбойт, бөрү эмнеге тойбойт? Койго. Адам ашка тойсо да эмнеге тойбойт? Көзгө. Жашка. Азды жок дебе, барды? Бар деп. Көп дебе. Аздын азанчысы болгончо көптүн эмнеси бол? Азанчысы. Айдай чырайыңды эмне бузат? Иттей кыялың. Ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман же. Кандай үйдө кыл жатпайт? Кыздыйды. Алдыңа түшсө атаңдын эмнесин кеч? Унун акыл тирүүдө урмат, өлгөндө даңк. Ат жалына азанас. Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Башка категорияны тандасаңыз болмак. Мейли, эчтек эмес. Дагы бир жолу категория тандаганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бермет азырынча 2 гана упай, бирок кол чаап биздин көрөрмандарыбыз сизге күчтен берип турсун. Эми кайрадан Нурзат оюнга киришет. Нурзат, сиз тандап алган категория кайсы? Күтүлбөгөн суроолор. Күтүлбөгөн суроолор категориясын тандап алдыңызбы? Тайманбаган бийкеч турбайсызбы? Коркпойсузбу? Кыйынчылыктардан коркпойсузбу? Эч качан дебейсизби? Кол чаап койбойсуздарбы ушундай тайманбас бийкечке? Демек, күтүлбөгөн суроолор бул ар тараптан ар кандай суроолор болуп калышы мүмкүн да? Ошондуктан даяр болуңуз. Даярсызбы? Кеттик эмесе. Футболду эмне менен ойнойсуң? Топ менен? Сутканын караңгы бөлүгү? Түн? Нан эмнеден жасалат? Ундан? Даскага жазган эмне? Боор? Нандын ушаланган майдасы? Күкүн? Ооруганда эмне ичебиз? Дары? Арыдан эмне алынат? Бал? Үйдө эмне актайт?
Сыр. Акиташ, моторлуу кайык, Винси. катер, бокс аянтчасы, Ринг. белгисиз сан, Икс. темир киши, Робот. бир суткада канча саат бар, 24. жаандан кийин эмне чыгат? Винси. Асан үчүн эскинин антоними, Жаңы. 10 сомдо кимдин сүрөтү тартылган, Касым Тыныстан. балык улоодо колдонуучу курал, Винси. каптан кайнатылган суусундук кандай деп аталат? Сол. Шире. Компот. Жакшы, бүтүлбөгөн суроолор категориясы сизге 13 упай алып келди, Нурзат. Жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 20 упай азаматсыз. Эми оюнга Достон деген жигит киришет, кана кол чаап тосуп албайсыздарбы? Кайсы категорияны тандап аласыз? Борборлор категориясы. Жакшы. Бул борбор шаарлар жөнүндөгү категория. Географияны жакшы билесизби? Азаматсыз карабайсызбы, кол чаппайсыздарбы? Ооба деп кана кебелбей койбоду жигит. Борборлор категориясы. Дайырсызбы? Дайырмын. Кеттик эмесе. Германиянын борбор шаары. Берлин. Индиянын борбору. Дели. Италиянын борбору. Рим. Бразилия мамлекетинин борбору. Бразилия. АКШнын борбору. Вашингтон. Россия Федерациясынын борбору. Москва. Улуу Британиянын борбору. Лондон. Өзбекстандын борбор шаары. Ташкент. Сингапурдун борбору. Сингапур. Малайзия мамлекетинин борбору. Куала-Лумпур. Казакстандын борбору. Астана. Азербайжандын борбору. Баку. Кыргызстандын борбору. Бишкек. Испаниянын борбору. Мадрид. Түркменистандын борбору. Кабул. Ашкабад. Белоруссиянын борбору. Минск. Ирандын борбору. Ирандыктан Тегеран. Түштүк Кореянын борбору. Сеул. Тбилиси кайсы мамлекеттин борбору? Тбилиси. Тбилиси. Гинки. Грузия. Кытай Эл Республикасынын борбору. Пекин. Чындап эле географияны жакшы билет экенсиз. Дастан азыр 17 упай алып, ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 26 упай азаматсыз. Эми Нурриза деген сулуу бийкеч оюнга киришсин. Аралаш суроолор жана мультфильмдер суроолору калды. Аралаш суроолор. Бул жерде ар кандай, ар тараптуу суроолор болуп калышы мүмкүн. Даярсызбы? Даярмын. Анда эмесе алдыда аралаш суроолор категориясы. Кол чаап койбойсуздарбы Нурризага? Кеттик эмесе. Кардан эмне жасалат? Айыз ата. Бир колдо канча манжа бар? 5. Жаны жок, оюнчук, сулуу кыз. Кукла. Индия сериалындагы келиндин аты. Ананди. Мусулмандар кантип учурашат? Ийли. Ассаламу алейкум. Кышында эмне тебебиз? Чана. Эң биринчи кайсы тамганы үйрөнөбүз? Жылдын ысык мезгили. Жай. Балдардын майрамы качан? 1-июнь. Бул оюнга канча окуучу катышат? 6. Суунун аты эмне? Атасы, суунун атасы эмне? Суунун атасы. Гинки. Булакта бири-бири менен байланышуучу курал? Телефон. Ар мезгилде канча ай бар? 3. Ток менен жүргөн автобус? Автомат. Троллейбуста ток менен жүргөн автобус. Нурриза бизге берилген убакыт аяктады. Азыр 11 упайга ээ болуп, жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 18 упай азаматсыз. Эми берметке мультфильмдер категориясы калды. Мультфильмдерди кандай? Жакшы көрөсүзбү? Көп көрөсүзбү? Азыр убакыт деле жок мультфильм көргөнгө. Бирок бул белгилүү эле мультфильмдер. Кыргызстандын мультфильмдери, Россиянын мультфильмдери, Голливуддун мультфильмдери, америкалык мультфильмдер. Көрүп эле жүргөн мультфильмдер. Менимче анча деле кыйын эмес, кеттик эмесе. Оскар сыйлыгына ээ болгон «Холодное сердце» мультфильмдеги кайсы каарман жайды чыдамсыздык менен күттүлө? Олаф, 5 тентек мультфильми кайсы өлкөгө таандык? Кыргызстан. Симпсоны мультфильмдеги Гомер Симпсонун жубайынын аты ким? Марч Симпсон. Фея мультфильминин башкы каарманы ким? Туура. Актан менен Аклайдын досу эшектин аты? Такай. Туура. Кайсы тасмада машиналардын түрлөрүн көрөбүз?
Тачка. Шректин кайнатасы фея эмнеге айландырып жиберет? Баккага. Бакага туура. Губка Бобтун жашаган району кандай деп аталат? Спанч Боб. Бикини Ботан. Капатыч кайсы мультфильмдин каарманы? Смешарики. Рапунцельди ким уурдап кетет? Клик. Ескемпир. Машанын үйүндө канча үй жаныбар бар? 3. Видварддын эң жаман көргөн каарманы? Спанч Боб. Губка Боб туура. Бермет. Бул категориядагы бактысыз категория болуп чыкты сиз үчүн. Азыр 5 гана туура жооп болду. Ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 7 упай. Жакшылап колдоп коюңуздарчы Берметти. Экинчи раундду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү оюндун финалында кайсы мыкты оюнчулар жолугушат? Бул албетте Жанчарбек уулу Дастан, дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Жана Темирбек кызы Нурзат Азамат сыңар абдан сонун ойнодуңар. Ал эми Нуриза менен Бермет дагы жакшы ойношту. Бирок бул оюнда бирөө жеңет, бирөө жеңилип калат. Бүгүнкү оюнда сиздер жеңилип калдыңыздар, бирок алдыда кең келечек турат. Сиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым бар болгула алтындарым. Ар дайым сулуу, акылдуу кыргыздын кыздары болуп жүрө бергиле деп туруп кана колчап биздин көрөрмандарыбызга чоң рахматын айтып атат. Чоң рахмат. Ал эми Дастан менен Нурзат финалга даярдансын. Эл карыйт, билим карыбайт демекчи, студияда эки мыкты оюнчу. Бул акыл ордо долбоору. Биз финалдабыз. Финалда бүгүн Темирбек кызы Нурзат жана Жанчарбек уулу Дастан. Биздин өнөктөшүбүз, чоң досубуз, келечек жаштары кезине кайра чоң рахматыбызды айткыбыз келет. Анткени супер финалга сонун белектерди даярдап коюу менен бирге ар дайым жакшы, керектүү маалыматты жаштарга жана өспүрүмдөргө даярдап жүргөн ушул гезитти сөзсүз алып окуңуздар. Алдыда мен айткандай финал. Финалда, урматтуу оюнчулар, мындай кылабыз. 3 упайга чейин эле ойнойбуз. Финал бат эле бүтүп калышы мүмкүн. Эгерде мен берген суроону туура жообун билсеңер, коңгуроону басасыздар дагы. Биринчи коңгуроону баскан оюнчу биринчи болуп жооп берет. Даярсыңарбы? Кол чаап койбойсуздар оюнчуларга. Алдыда финал. 3-чү раунд, биринчи суроо. Көңүл буруңуздар. Бул суроо эң эле арзан суроо. Ошон үчүн даяр болуп тургула кана. Жаңы үйлөнгөн жубайларга четтен шайланчу ата апаны кантип айтайбыз? Дастан? Өкүл ата, өкүл апа. Өкүл ата, өкүл апа. Туура? Бул туура жооп. Так, 1-0 болду азыр оюнубуздун жүрүшү, оюнубуздун эсеби. Кийинки суроо. Көңүл буруңуздар. Логикалык суроо. Гуля менен Кыял экөө паркта сейилдеп жүрүп 5 километр басышыптыр. Суроо. Гуля жалгыз канча километр жөө жүргөн? 5 километр. Бул туура жооп. Экинчи упайга ээ болду Дастан. 2-0. Азыр оюндун жүрүшү. Нурзат, кана чамдаңыз. Кийинки суроого туура жооп берип, кана дагы упай алыңыз сиз дагы. Столдун 4 бурчу бар. Анын бир бурчун аралап салсак, канча бурч болуп калат? Нурзат? 5. 5 бурч туп-туура. Туп-туура. 2-1. Кийинки суроо. Айдоочу чоң машина айдап бараткан. Машиненин фаралары күйгүзүлгөн эмес. Ай дагы жок болчу. Алдынан аял чыгып жолду кесип өттү. Суроо. Айдоочу аялды кантип байкап калды? Анткени күндүз болчу. Туура. Бул туура жооп. Окуя күндүз болгон. Оюндун эсеби 2-2 болуп калды. Эми кимде ким туура жооп берсе, биринчи коңгуроону басып туура жооп берсе, ошол оюнчу бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү болот. Ошондуктан Дастан, Нурзат, даярсыңарбы? Көңүл буруңуздар. Бул жерден азыр унчукпайбыз, кол чаап коюңуздар. Спутник жерди 1 саат 40 мүнөттө айланып чыгат. Кийинкисинде 100 мүнөттө айланып чыгат. Мындай нерсе болушу мүмкүнбү? 100 мүнөттө 1 саат 40 мүнөт бар да. Бул туура жооп. Абдан жакшы ойношту оюнчуларым. Тим эле бири-биринен
улам ийгиликти талашып ойношто. Азаматсыңар, бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү жана суперфиналга жолдомо алган Дастан Жанчарбек уулу болду. Темирбек кызы Нурзат дагы абдан жакшы ойнодуңуз. Финалга чейин жеттиңиз. Бир эле жооп айырма болуп калды да. Нурзат, сиз мыкты даярданып келиптирсиз. Абдан жакшы окуган Кыргызстандын мына келечегин түзө турган мыкты кыздардан экенсиз. Кол чаап коюңуздарчы Нурзатка. Темирбек кызы Нурзат, сизге дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Көптү көздөсөң аздан башта демекчи. Мына бүгүнкү оюнда абдан жакшы ойноп, бирок суперфиналга жолдомо ала албай калган Нурзатка жакшылап бир кол чаап койсоңуздар. Анан мына сизге бүгүнкү оюндан эстелик болсун деп Чыңгыз Айтматовдун балалык деген аңгемесин берип атабыз. Жана дүркүрөгөн кол чабуулардын коштоосунда мен Нурзаттын бетинен дагы өп койгум келет. Анткени чынында эле билимиңиз абдан жакшы экен. Ушундан тайбаңыз, ар дайым ийгиликке умтулуп жүрүңүз, Уада бересизби, дагы келесизби оюнга? Дагы сөзсүз келиңиз, мен сизди аябай күтөм. Ал эми бул кубокты болсо, Дастандын колуна карматып туруп, колунан бекем кысып койсом, керек болсо бетинен дагы өп койсом, абдан жакшы ойнодуң, суперфиналга даярдан эми деп туруп, бүгүнкү оюнчуларыбызга жакшылап кол чаап койсоңуздар. Ардактуу замандаштар, биз сиздер менен туп-туура бир аптадан кийин жолугушабыз. Бул Акыл Ордо. Жашаңыздар.